Россия Украина армиясы кимиси күчтүү. Президент Владимир Путиндин буйругу менен Украинага чабуул жасап жаткан орус армиясы менен Украина армиясынын аскердик күчү канчалык? Аскердик күчтөрдүн рейтингин чыгарган Global Firepower индексинин 2021-жылдагы баяндамасына ылайык эки өлкөнүн армияларынын күчтөрү төмөндөгүчү. Россиянын армиясы дүйнөдө 2-чи орунда, ал эми Украинанын армиясы 25-чи орунда турат. Жалпы 141 миллиондон турган Россиянын армиясында жоокерлеринин саны 3 миллион 569 миң, активдүү аскерлеринин саны 1 миллион 14 миң. 44 миллион адам эмгектенген Украина армиясында жоокерлердин саны 1 миллион 245 миң, активдүү аскерлердин саны 255 миң. Россияда запастагы персоналдардын саны 2 миллион болсо, Украинада бул көрсөткүч 900 миң. Россия коргоо тармагына 42 миллиард 149 миллион доллар бөлсө, Украина бул тармакка 9 миллиард 600 миллион доллар берет. Россия 432 миллиард 700 миллион доллар валюта коруна ээ. Ал эми Украинанын валюта кору 18 миллиард 810 миллион доллар. Сатып алуу күчү боюнча дүйнөдө 6-чы орунда турган Россиянын 4 триллион 1025 миллиард күчү бар. Дүйнөдө 48-чи орунда турган Украинада бул көрсөткүч 378 миллиард 450 миллион долларды түзөт. Россияда аба куралдары жалпысынан 4144, Украинаныкы аба куралы жалпысынан 285, Россияныкы 789, Украинаныкы 42 согуштук учагы бар. Ортодогу айырма 747. Глобалдык катышуу боюнча дүйнөдө 2-чи орунда турган Россиянын 742 чабуулчу учагы, Украинанын 25 чабуулчу учагы бар. Россия 1540, Украина 111 тик учакка ээ. Россиянын 538 чабуулчу тик учагы, Украинанын 34 чабуулчу тик учагы бар. Танк кубаттуулугу боюнча дүйнөдө лидер болгон Россиянын 13 миң танкы болсо, Украинада 2400 танк бар. Россияда 27 миң, Украинада 11435 бронетехника бар. Өзү жүрүүчү артиллерия боюнча дүйнөдө 1-чи орунда турган Россияда 6540, Украинада 785 артиллерия бар. Россия 4465, Украина 2040 сүйрөлгөн артиллерияга ээ. Украинанын учак конуучу кемеси жок, ал эми Россияда мындай кеме бар. Россиянын 64 суу астында жүрүүчү кемеси болсо, Украина армиясында суу астында жүрүүчү кеме жок. Россиянын 15 эсминеци бар. Украина армиясында бул көрсөткүч 0-гө барабар. Украинада 1, Россияда 11 фрегат бар. Ал эми Россияда 85 корвет болсо, Украинада жок. Россияда 48 мина кемеси болсо, Украинанын инвентарында бул кеме жок. Булак апта чекитке ийже. Тажияда мал союуну тыюуга баш ийбегендер кандай жазаланат? Сунуштар. Чектөөгө баш ийбеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумуштан алынат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Тажия күнү мал союуга тыюу салуу жана той аштарды иретке келтирүү тууралуу жарлык чыгарды. Анын аткарылышын камсыздоо үчүн президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, акимдерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тапшырмалар берилди. Ага ылайык үйлөнүү үлпөтүн, үй бүлөлүк мааракелик салтанаттарды, маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгуу талап кылынат. Бул маселе боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, сунуштарды бериши шарт. Ал эми муфтиятка диний ырым-жырымдарды, маркумду эскерүү үрп-адаттарын, маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жана алдын алуу максатында тиешелүү фатваларды чыгаруу сунушталат. Жогорку кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга үй бүлөлүк мааракелик салтанаттарды, маркумга арналган иш-чараларды ири суммадагы каражат сарптабастан, көп мал сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү, жалпы кабыл алынган адеп ахлактык ченемдерди сактоодо элге үлгү болуу сунушталган. Ошол эле учурда той топур, тажия жана Куран окутууну иретке келтирген мыйзам долбоору парламенттин кароосунда турат. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жана алардын балдары чектөөлөргө баш ийбеген учурда кызматтан бошотулаары жазылган. Ал эми элге айып пул салуу каралган, бирок анын суммасы азырынча белгисиз. Демилгечи депутат Улукбек Ормонов талкуу учурунда коомчулуктун пикирин эске алуу менен бир сумма белгиленээрин айтты. Башында биз 17.500 сом айып салууну сунуштаганбыз, кийин ал аз болуп калат деп 70.000 сомго чейин көтөрүү керектигин айтышкан.
Бирок андай дагы туура эмес деп ойлойм. Дүйшөмбү күнү парламенттик угуу болот. Бардык сунуш пикирлерди эске алып, айып пулдун өлчөмүн белгилейбиз, деди Ормонов. Бул долбоор мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө жана элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жергиликтүү бийлик органдары тарабынан комиссия түзүү каралган. Булак Спутник чекитке ийже. Эми Туркиядагы Мелдеште Айпери Медет кызы алтын үчүн күрөшөт. Туркияда өтүп жаткан күрөш боюнча Ясар Догу, Вехпи Эмре, Хамид Кафлан эл аралык рейтингдик Мелдеште Айпери Медет кызы финалга чыкты. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтында билдирди. Маалыматка ылайык, кыргызстандык балбан кыз 76 килограмм салмакта турнирдин 1/8 финалынан баштап күчүн сыноодо. Ал алгачкы атаандашы россиялык Кристина Шумованын мөөнөтүнөн мурда 10-0 эсебинде артта калтырып, чейрек финалда россиялык Екатерина Букинаны 5-3 эсебинде жеңип алган. Ал эми финалга чыкчу кармашта Жуманазарова германиялык Франция Рейтлитти 6-1 эсебинде артта калтырды. Эскерте кетсек, Туркиядагы Мелдеште Кыргызстандын атынан 17 балбан аттанган. Булак ЖТТВ чекитке ийже.